Дүкөнчү биздин акчабызга эле бизге продукта берсе, биз не дейбиз? Рахмат, чоң рахмат. Не иш кылып койду? Сиздин акчаңызды алды, сиздин акыңыз болгон 1 килограмм конфетти пакетке салып берди. Сиз эмне? Рахмат. Жылуу, жумшак, жылмайып, жакшы адамсыз да, чоң рахмат. Үйдө ошол сиз алып келген картошканы арчып, сиз алып келген пиязды арчып, оттун үстүнө коюп туруп тамак жасап алып келип койсо, рахмат эмес, көз караштагыга тескерисинче. Аллах разы болсун, чоң рахмат. Ушул сөздү үйрөнсөк, бул өтө жакшы нерсе. Кайсыл күйөө аялына айтса, Аллах сенден разы болсун десе, ошол аялга 60 жылдык ибадатын соо жазылат. Билесизби?